Ақсақалдарымыз өткен немелерді бардығын көрген айтып береді. Мен қайнымның атын айта берем, ошон Көккөз 7-ші жылы келген жерге келем болды. Мен келгенде ошо жерде чиширканактар бар екен. Аябай кол жерге жерлери кыра турсак, эгиндер аябай жакшы боло турган жерлер экен. Өзбектер келип иштеп аткан экен. Ошол жерде түптеп кеткен окшойт бураңы суктар. Азырынча элдик курултай. Бир аябай кеңири жер, агроном бар бу жерде, чегитир бар, Күнгөй деген жер бар. Бундан бияка жетишчи. Ары bir kişiге алам кылып калып койсочу. Эми биз Жапаровтан сурайбыз, шуну калтырсын бизге. Мен бир ona адырга чыкканда, микрофон тутканда мен айттым да, суубузду алсын да жерибизди берилсе, мени сапсым сатка чыгарып бериптир, сууду берип кой деп. Жок, сууду ала берсин, жерибизди коюп койсун, илгери да ошондой эди. Мана быйыл сууду таштаган жок, жылда агызы берет эди. Запастан басы толуп калгандыр да буларды. O yerden ketken жерге кой тикен чыгат, onu ору отун кылып алат эдик биз. Жерлер аябай жакшы. Мен айттым, сууду алгыла дагы, жерибизди бошотуп бергиле. Бизге жер тартыш болуп атат. Чектерди алайлык дагы жерге үй салып отурайлык деп эле койдум. Барсам балам урушат, сен неме сүйлөйсүң деп. Сүйлөй берем, Кудай тилди берген. Эми негизи ар бир адам калам. Бул Өзбекстанга өтүп кеткен болсо, чекетин берип тоскон болсо, биздин малыбыз суу иче турган жери жок болуп калат биринчиден. Ушунча гектирлеген жерлер өтүп кетет олорго. Ошуну салам кылып атат адамга. Садыр Жапаров келеби? Келбейин, biz суранабыз. Элибиз бардыгы суранабыз. Биз жерибизди калтырып берип, сууду кеңири ала берсин. Агызы басын өздөргө кеңири кылып. Жерибизди бербейбиз бизчи. Эми неме десе дей берсин. Эми негизи адамдардын ишиге ийгилик. Ушу Жапаровду эми жакшыраак колдогонбуз. Элдин үнүн угат деп. Уксун биздин үнүбүздү. Бизге кыйын болот, суу жок бизде. Ушу паста субагат өтөдө суу жок бизгечи. Эми бардын кардишиңерге ийгилик, жакшылык каалаймын. Мушу жакшылыкка бүтүрүп кетиңиздер, жакшылар келипсиңер шунчалык. Рахмат сиздерге. Рахмат эне, бар болуңуз. Жүрөгүңүз дайыма элди, жери деп согот. Урматтуу эли журт, мына жака өтүп алайлы барыбыз, келиңиздер. Мына жака өтүп алайлы. Келиңиздер. Адыктуу меймандар. Мына жака өтүп алайлы. Барыңыздар, сураныч. Анда эмесе, мына биздин ата калыска тараган Аксыл жеринен келген Биримкул аксакал. Ошондой эле Салия энебиз келиптир Атартып алыстан. Келиңиздер, аксакалдар, урматтуу меймандар. Сөз сиздерге. Аксыл жергесинен келген Биримкул аксакал. Салия энебиз, келиңиздер. Анан ардактуу меймандар. Ардактуу меймандар, урматтуу калайык калк курултайдын катышуучулары. Бул жерде эч кандай саясатташтыруунун кереги жок. Биздин бир гана талабыбыз бар. Кемпир абад суу сактагычы башта кандай болгон болсо, ошол бойдон калсын деген эле максат. Анан башка нерсеге айландырбаңыздар сөздү. Кээ бирөөңүздөр бар, биз көпчүлүктү тааныбайбыз. Балким атайын уюшулуп келип алып туруп, Садыр Жапаровга, же Ташиевке, же башка бирөөгө дагы сөз атып туруп, мына курултайдын максаты мындай болгон эле деп туруп эртең мен китерден сүйлөттүрө бербесин тууганда. Эгерде сөздү башка жака буруп жаткан болсоңуздар, колуңуздардан микрофонду тартып алам мен. Капа болбоңуздар. Бул жерде саясатташтыруунун кереги жок. Анан мына жерде турган биздин органдын жигиттерине дагы сөз тийгизбегиле. Булар кызматтагы адамдар. Биздин бир гана талап болсун. Кемпир абад суу сактагычы маселеси былтыры Канчыбек Ташиев сиздер элдер кандай дейсиздер дегенде биз эл не дегенбиз? Башта кандай болсо ошондой бойдон калсын дегенбиз. Сиздер не десеңиздер ошол бойдон калат деген биз ошол эле талапты коебуз. Башка нерсенин сөзүбүз кереги жок туугандар. Келиңиз. Биримкул аксакалыбызга сөз берели. Келиңиз аксакал. Ассаламу алейкум, урматтуу өзгө элдин тургундары. Мына бүгүн биз Аксыдан келдик, ушу силердин идеяларды колдоп коебузда келдик да. Эми чындыгында мен бүгүн ушу Аксы элинен, өзгө элинен кичине капа болуп турам да. Ушу бир кара жерден мен ойлодум эле, бу жерде эл батпай кетет деп. Эки жактан келгендер гана бие турат, өзгө эли жок да карап, мына карасам. Эми майлы туугандар. Баягы Кыргызстан боюнча ушу силердин үңөрдү угуп биз. Силердин үңөрдү идеяны колдоп коелу деп келдик. Эми азыркы болуп аткан саясат аябай туура болуп атат, туура эмес. Жок нерсени чукулап, ушу нерсени
елге бір жүрек оор қылып қойды да. Мұны ошының азыр ушул нені көтеріштің керегі жоқ эле. Андан көрі мұны Баткенде тынчытып, ошоға чыгараган бекемдеп, оягын растаган адам келип, бул ишти козгозо болот да. Бул эми азыркы бийликтин күнөөсү бардыгы, чындыгында. Эми урматтуу Аксел Дожмего өзгөн элдин тургундары бул ишке бардыңар тикенеден тик тургула. Биз да силерди кубаттайбыз. Дайыма силерди аркаңыздан сурабыз. Корпустан көтөрүлүп, жогорку жака кайрыла берели туугандар. Мен ушул айта турган сөзүм. Рахмат, Ақсақал, рахмат. Келіңіз. Салене, Салене, қош келіпсіз. Сөз сізде. Саламатсыздарбы, алыс жақындан келген туғандар, өзгөндүк туғандар. Биздин максатыбыз бар бир, ушу Кемпирабад суусун эч качан Өзбекстанга бербешибиз керек. Себеби бул жер Кыргызстандын жери. Биздин бийликтегилер көзбөрдү чоң ачкыла. Силердин кандай укугуңар бар эле буну бергенге? Бул жерде канча адам жашайт? Кийин Өзбекстан басып кетсе, эртеңки келечегиңерди ойлойсуңарбы балдардын, неберелердин? Ошону ойлогула, биз ушунча эл тилектеш болуп келдик. Ал бербейбиз жерди. Ушул бийликтегилерге жетсин биздин үнүбүз. Элдин үнүн укпасаң сен ким болосуң бийлик? Эч качан бийлик, элсиз бийлик боло албайсыңар. Эл менен эл болуш керек. Элдин максатын канааттандырбасаңар, ошол бийлик менен кошо жүргөн депутаттар, силердин бала чакаңар жокпу Кыргызстанда? Кошо качасыңар биде. Бирге болушуңар керек. Эртеңки 40 жыл, 50 жылдан кийин боло турган иш буларчы. Ошондо балдарыңарга эмне жооп бересиңер? Деп биз кайгырып отурабыз азыр. Мисалы үчүн ушул Кемпирабадтай суу эч жерде жок. Бул сууну Өзбекстан иче берсин. Биз жерибизди эч качан бербейбиз. Мына камчы ташип камчы көзүңдү ачкын. Sen жерди алам бердим дебегин. Кыргыздар 1 метр жеринде бербейт деп, былтыр өзүң айткансың. Сенде лабыз жок экен. Сен эркек эмес, аялсыңбы? Аял киши да ошондой айтпайт. Антип айтпашың керек. Сен айтканда акылың да жок, укугуң да жок сенин. Биздин Кыргызстанды элден уруксат сурабай. Кече өзгөнгө келгенде айтып атасың. Элдин баары макул болду деп, 5-6 адам каршы болду деп. O так ошол жерде мен болдум. Жалганды сүйлөбөй жүргүнүң. Жалганды сүйлөйсүңбү? Кире турганың сабакада болот сенчи. Уктуңбу? Мындан кийин мен катуу сүйлөйм да, мен ушунчалык жаным кыйып турат. Как өзгөндүн кызы мен дагы. Менин дагы бир тууган уругум бар. Эч андай кылбагын сен. Көзүңдү ачып акылыңа келгиниң. Болбосо иштей албайсыңбы? Кеткиниң. Элдин баары ошого тилектеш. Сен кетсең жерлер сатылбайт. Бияқта тәжіктер келіп, Кыргызстанды Баткендиктерді атпайт. Эми өзбектер келіп, бизи атсын деп атасыңбы? Өткөндө сүйлөдү. Сабыры бар. Мен досума жер бердим. Кыргыз менен тәжиктер, өзбек менен тәжиктер жердин баарын бизге берип койду деп. Уятым жок экен. Эч качан өзбек менен тәжик жер бербейт. Эми өзбектерге аттырып, барагы Баткендик тәжиктерге аттырып, дагы бир орден берип койгун келип атабы ошо досуңа, Үшүнчү орден кылып. Senin maksatın ошондой беле. Seni деле бир жакшы бала деп жүрчү элек. Вообще жаман кара ниет бала экенсиң сен. Бересиңби атаңдын жерин бер. Бирөөнүн тилин жулуп алам, колун сындырам дейсиң. Бер атаңдын жери болсо сен бул Кемпирабад сен атаңдын жери эмес уктуңбу? Менин каалоом ушу жер Кемпирабад суусу калсын кыргыздарга. Эч качан Өзбекстанга бербесин. Суусун ичмектен ичсин. Жерин бербейбиз, 1 метр да бербейбиз. Ушу менин каалоом. Азаматсыз. Жер берилбейби? Рахмат, рахмат. Бар болуңуз. Эжеке, келиңиз. Азыр сүйлөйсүзбү? Азырбы? Мынакей урматтуу меймандар, биздин атайын расмий түрдө чакырылган меймандарыбыз дагы, делегаттарыбыз дагы келип атат акырындап. Буюрса, бир нече көз ирмемдерден кийин бүгүнкү элдик Кемпирабад суу сактагычы боюнча элдик курултайыбызды расмий түрдө баштайбыз буюрса. Ага чейин эркин микрофон. Каалоочулар чыгып, оюңуздарды, пикириңиздерди айтып турсаңыздар болот. Мынакей Кыргыз эли үчүн, мамлекети үчүн
чын жүрегінен күйген дағы bir insan бар, Бостонбаев Адыл ағабыз. Адыл ағабызға сөз берейлі. Келіңіз. Саламатсыңар, урматтуу мекендештер. Алыс жақындан келген қырғыз жерім, елім деп күйген патриот инсандар. Туғандар, мен ушул жерде туылып өскен инсан қатары айтайын деген, сол басып тұрған жерде мен төреліп балалығым өткен. Бұл жер қылымдар бойы біздің ата-бабалардың қырғыздың жері болып келген. Біздің ата-бабалар жашаған, кіндік қан тамған жер. Бұл жер білген адамға алтыннан қымбат, баға жетпес жер туғандар. Бұл билікте тұрған екі достың ойы қандай, ақыр күндері тақырлы қырғыз елі түсінбей баратады. Еміне бұлар қырғызға күйбеген жігіттері жеп келіп, билікке келіп қырғыздың жерін бөліп тарқатып қырғыз жоқ қылам деген адамдар ма деген ойға кетесің. Бұл осы ушул уақытқа шейін Кемпірауат құрылғаннан бері 50 жыл өтіп жатады. 50 жылдың ішінде бұл жерде талаш мәселе жаралған емес. Жергілікті елдағы су бергенге қарсылауымыз жоқ. Мәселе болғанымыз өзбек мемлекеті домады жоқ шекара бойынша. Шекара мәселесі естір мезгілде тақталған.